Салам достор. Жаңы эле Нарын областынын ГУВДсынан чакыруу кагазын алдым. Топ Ночь компаниясы заявление жазган экен. Бул жерде жазылышы боюнча 5 октябрь күнү саат 2:30 мен Нарынга барып күбө катары түшүнүк кат жазып беришим керек экен. Мен бул Топ Ночь боюнча айтып кетейин жана мен негизи эле кылган жумуштарым боюнча айтып кетейин. Биз өзү Нарынга караколго барганга акча каражатыбыз жок болчу. Ошо акча каражатыбыз жок болгонуна карабастан баягы элдин жардамы менен бир-эки дөмөрчү чыгып, ошо областтарга барып кетчи дегенден, айыл аймактарга барып кетчи дегенден биз Сахар долбоору менен барып келгенбиз. Үстүбүзгө азыр заявление түшүп атат. Бул баягы видеодон айтып кетейин дегеним, хейтерлер айтмакчы биз миллиондорду таппайбыз. Азыр ушул Нарынга барып келгенге деле акча каражатын каяктан тапсам деген ойдомун. Анткени Сахар долбоору на самообеспечение, мындайча айтканда, өзүн өзү каржылайт. Жана ушундай эле элдердин жардамы менен иштеп жүрөбүз да. Эми 5 октябрда Нарынга барып келишим керек. Анан азыр бир аз көңүлүм чөгүп турганмы? Буюрса бир нерсе акча таап 5 октябрга Нарынга деле барып келебиз. Биз мыйзамды буза турган адамдардан эмеспиз. Чакыруу келгенден кийин значит барабыз. Бирок айтып кетер жерим, туугандар, Сахар долбоору мен алып баруучусу жана автору катары эч кимге эч кандай карызым жок. Эч кимге эчтекени эч кандай ант берген эмесмин жана эч кимге эч кандай карызым жок. Мен кааласам Сахар долбоорун азыр ушул маалда эле жаап койгонго укуктумун да. Эч ким эчтеке дей албайт мага. Сахар долбоорун түзгөн себебим мен мына телефон чалуулар келип атат. Азыр силер менен сүйлөшүп атканда деле бул жерде элдерге жардам керек болсо керек. Азыр видеодон кийин жооп берем. Сахар долбоорун алып чыккан себебим ушул элдин көйгөйүн чечип жана элдерге жардам берүү болчу да. Мендечи Сахар долбоорун жаап койгонго эч кандай мындай проблема жок, эч кандай тоскоолдук жок. Каалаган маалда Сахар долбоору жабылып деле калат. Бирок ошо элге кызмат көрсөтүп, элдин ушунча отравление болгонуна, элди уулаганына жөн отура албастан мен ушул Сахар долбоорун баштагам да. Эгер Сахар долбоору жабылып кала турган болсо, көзөмөл Кыргызстанда таптакыр эле жок болот. Анткени көзөмөлдөөчү органдар буга чейин иштеген эмес 30 жылдан бери. Жана Сахар долбоору чыккандан кийин бир аз кыймылдайт экен деп ойлогом, кыймыл аракетти деле көрбөй элем. Элдин ден соолугу бул деген өкмөт үчүн эң биринчи орунда туруш керек. Анткени элдин ден соолугу болсо жумуш жүрүп турат жана ошол акчалар табылып турат да. Жумушчулар көбүрөөк болуп, жумушчулар иштеп акча чалып турат. Азыркы маалда бизде эч кандай көзөмөл жок. Ачыгын эле айтып кетем, бир гана Сахар долбоору көзөмөл. Эгер менин сөздөрүмө баягы кошулбасаңар, анда мага фактылар менен көрсөттүлөр. Мына булар иштеп атат, булар ошол сен кылган ишти кылып атат, булар ошол сен кылган жумушту кылып атат деп. Ошол заявление түшүптүр. Буюрса 5 октябрь күнү Нарында жолугушабыз. Саламат болуңуздар.